Биз президенттикке талапкерлигибизди коёт экенибиз ачыкталгандан кийин бизде мындай болуп көрбөгөндөй бир жактуу атайын даярдалган мындай точкалардан бизге социалдык тармактарда чынында эле ушундай сокку жүрүп жатат. Могул жакта элдин бугу калып калды, чыкпай. Бүгүн бир эле Жапаров алмашты. Калгандары эч нерсе болбогондой иштеп атышат. Бүгүн кече эле мени колдоп аткандар мени согуп атат. Бул менин эки жүздүүлүгүм эмес, кагылайындарым. Бул алардын эки жүздүүлүгү. Мен Жапаровду колдоп жүргөндө жакшы Калмаматов, анан Жапаровду колдобой калганда жаман Калмаматов болуп калгандай, Жапаров эмне менин жаман жакшы экенимин көрсөткүчүбү? Жапаров эмне ошондой индикаторбу? Мен түшүнбөйм. Мен өзгөргөндөй, мен бүгүн бийликте эмесмин. Мен мурда көчөдө кандай жүрсөм, дагы эле ошондой элдин арасында жүрөм. Мага өзгөрүлгөнгө даже мындай возможность жок. Кантип өзгөрүлөйүн? Бүгүн мен бир нерсени кылбай койсом, Кумтөрдү алабыз дебедиңер беле? Эмне албай атасыңар деп менен кантип сурайт? Силер Матраевдарды камайбыз дебедиңер беле? Коррупционерлердин өпкөсүн үзөбүз дебедиңер беле? Качан үзөсүңөр? Качан карызды өндүрөсүңөр деп менен кантип сурайт? Мен прокурор эмесмин. Мен бүгүн эч ким эмесмин. Мен 6,5 миллион элдин атынан чыккан жөнөкөй бир карапайым баламын. Менин өзгөрбөгөнүмө, менин ниетимин түздүгүнө мен өзүмдө жана мен колдоочуларымда кепилдик бар. Себеби мен айткан сөзүмдүн кулумун. Ал сөздү мага жагабы, жакпайбы мен акырына чейин жасашым керек. И ошон үчүн, ушул сапатым үчүн мени колдогон адамдар бар. А мен ал адамдардын ишени үчүн күрөшүшүм керек да. Анан болуптур, революция болду, Садыр Жапаров президент болду, деп отуруп калгандай. Эмне биз Жапаровду президент кылабыз деп көчөгө чыктык беле? Биз адилеттүүлүктү орнотобуз. Бийликти бир колго чогултуп калган бийликти биз чачыратабыз дегенбиз. Мен дагы эле айтып атам. Биз Жээнбековдун бийлигине эмне деп каршы чыктык? Жогорку кеңешти дагы, өкмөттү дагы баарын бир колго мычкып алдың. Сен ашыкча бийликти колуңа чогултуп алдың. Бул мыйзамда туура эмес деп айыптап келдик да. Кайра эле ошол жолго чыгып калдык. Өз ошол аялдамадан кеткенбиз. Анан площадьту биртегенен эле кайра ошол аялдамага келип калдык да. Анан баягы аялдамада мурда Жээнбеков деп жазылып турган эле да баннерлерчи. Азыр Садыр деп жазылып калды, Жапаров деп жазылып калса эле, аялдама алмашкан турбайбы деп атабыз да. Аялдама алмашпай калбадыбы? Адам алмашып калды. Демек, Бактыбек Калмаматов буга чейин эмне сөздөрүн айтып аткан болсо, ошол сөздөрүнүн кулу болуп, bundan ары дагы башка аялдамага жылганын токтотпош керек. Себеби ошон үчүн ишени берчиген адамдар бар. И буюрса биз бул жолду акырына чыгарабыз.